Bismillahirrahmanirrahim. Urmatlı mekendeşler, urmatlı kadırman kalayık. Mana biz Pakrovka ayılına salıngan medresede turabız. Bugün kunde medresebizde açış ötü kıyın bolup atat. Antkeni bular medresenin oşul zdanиясын kurup berip эле, meçit kurup berip эле кетип калышкан. Буга керектүү условияларын түзүп бериш керек болгон. Же паровой отоплениясы жок, же башка жок. Мына былтыркы мурдагы жылкы бир аз акча топтоп паровой отопленияларын жүргүзүп алдык. Былтыр болсо бир аз акча топтоп 2 комната тиягына зданиясын салып бердик. Жанагы печке от жага турган, көмүр кое тургандарды. Мына быйыл Кудай кааласа мына ашкананы салып атабыз. Ашкана, ушул медресенин ашканасы балдар үшүп бияка кирип чыгып жүрбөсүн деп, бул медресенин ичинен эле бутун чечпестен кирип, тамагын жеп, кайра медресенин ичине кирип кете турган кылып. Кудай буйруп насип кылса мына бир эми эртең бүрсүгүнү акчасы да төлөнүп калды. Пластик айнек эшиктери коюлат. Бардыгы нар жак бер жагы бүт баары пластиктүү айнек эшиктер болот. Булары баары коюлат. Эми ичинде потолок, ичини полный евро ремонту, обработкасы калды. Жана полуна паркет салыш керек, отопление жасаш керек. Ошого биз эл журттан бир аз кайрымдуулук кылып коюңуздарды суранабыз. Алла Таала баарыңыздардын өмүрүңүздөргө береке берсин. Мына ушул эми эң акыркысы ушул ашкананы бүтүрүп бере турган болсок, мындайча айтканда медресебиз толук кандуу болуп ачылышка мүмкүнчүлүк болот. Кудай буйруп насип кылса жаңы жылга чейин медресени ишке берсек деп ниет кылып атабыз. Бул күнгө чейин 2 дипломдуу мүдүр таппай аттык эле. Мына кече жакында 2 диплому бар мүдүрдү дагы, директорун дагы таптык. Кудай кааласа дагы 1-2 устаздарды алсак, балдар күндүзгү маалга келип, эртең менен кечке чейин ушул жерде тамагын ичип, дем алып, кечке чейин окуп, жатпастан кайра үйүнө тарай турган кылып, окуу борбору кылып ачайык деп атабыз. Кудайым баарыбыздын ишибизге ийгилик берсин. Ошо медресебиз келечекте бир жакшы дин аалымдары чыгышына, жана ошондой эле ушул районубуздун мечиттерине жакшы имамдар чыгышына, каракелер чыгышына себеп болот деген ниетибиз бар. Ар бириңердин берген бир тыйыныңыздар келечектеги ушул аалымдардын чыгышына себеп болот деп ойлойбуз. Урматтуу калайык журт, мына келе жаткан 3 октябрь күнү жалпы Манас районундагы мечиттерде кайрымдуулук күнүн өткөрүп атабыз. Жылда бир күндө ушундай өткөрөбүз. Буйруганын чогултуп бир жакшынакай иштерди жасап келатабыз. Мына быйыл дагы 3 октябрда район боюнча кайрымдуулук күнүн өткөрүп атабыз. Ар бир мечитте кайрымдуулук күнү өтөт, урматтуу жамаат. Ар бир айылдын тургундары өзүңүздөрдүн мечитиңиздер менен байланышып, өзүңүздөрдүн имамыңыздар менен байланышып, ушул медресебизге жардам бересиздер деген ниетибиз бар. Алла Таала баарыңыздарга узун өмүр берсин, тапканыңарга береке берсин, бала чакаңарга береке берсин. Алла Таала силерди ар кандай бала кырсыктардан, жана оорулардан, ар кандай жамандыктан Кудайым сактаган болуп, март башыңар нааматтарга муктаж болбой, дайыма жакшылык үстүндө жүрүшүңөрдү Кудайым насип этсин. Амин. Аллаху акбар. Алла Таала баарыңыздардан разы болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.